Bismillah. Alhamdulillah. Мынакей акыркы жолу WhatsApp'тарга, статустарга чакпай видеолор кылган себептен мусулман бир туугандарыбыз, таксырлар, биродарлар аздыр көптүр каражат топтошуп ортодо. Ошо жетим жесирлерге, муктаждарга сумка эмнеси кем болсо алып бериңиздер деп мынакей каражат беришти иншалла. Бүгүн иншалла жетим жесирлерге жумадан кийин сумка эмнеси кем болсо алып беребиз иншалла. Алхамдулилlah. Так, банкоматтан снимать еттик. Базарға кеттік, күтіп атышат. Замзам ислам дүкені жалып атышары. Мэрияның жанында мынакей. Шеден исламский товарларды алсаңыздар болады. Так, намаз күтіп алтабыз, 8 үй білі. Кыздары же балдары? Аралаш. Так, мынакей. Ушул ислам дүкеніне келіп сода алып кеткіле. Машалла, бүт бәрі бар. İnşallah. 8 lira. Так. Atası kaza olğan ballar kızlar. Jalan 20 bala. 8 үй бүлө. Жесирге жардам берем деп чуркаган. Жесирге жардам берем деген. Ва абнаиха. Жесирдин жетим балдарына жардам берем деп чуркаган. Ал-масакин колунда жок бейбечарага жардам берем деп чуркагандар кал мужахид фи сабилилlah. Аллах жолунда жихад кылган сыяктуу дейт. Не сыяктуу дейт? Жихад деген динди коргоо үчүн кылыч менен жаныңды көрөөгө коюп газатка чыккан сыяктуу жетим менен жесирге жардам берем деп чуркап жүргөн адам экен. Ва касаимун нахар ал эмес күндүз орозо кармаган алла юфтир оз ачпастан. Ва каимин лейл ва ла янам. Түнү уктабастан кыямда туруп күндүз орозо кармап Аллах жолунда жихадта жүргөн сыяктуу экен. Biz жетимдерди эмне кылып атабыз? Жетим шариятта атасын жоготкон бала балагатка жеткенге чейин жетим болот. Энеси өлгөн жетим болбойт шариятта. Энеси өлгөндү латим дейт. Латим деген сөз өгөй энеден шапалак жегенди айтат. Же болбосо латим деген сөз араб тилинде эртерээк эненин эмчегинен ажыратылган төнүн баласын айтат. Энеси өлгөн жетим болбойт. Айвандарда энеси өлгөн жетим болот. İnsanlarda atası өлгөн жетим болот. Кээ айтат, мен жетим балам бар. Балагатка жеткенден жетим эмес. 14-15ке толдуңбу жетим эсептелбейсиң. Сен эми өзүңдү өзүң багасың. Бирок бизде кээде бала багам деп жүрүп кырстан каза болуп калды байкуш. Артында 4 жетим калды. Кээ бирлери Россиядан груз 200 болуп келди. Алда бала багам деп жүрүп каза болду. Бетте 5 жетими калды. Жетимдин туугандары эмне кылат? Келип балдай таттуу болгон жалган сөздөрдү айтат. Биз барбыз дейт. Белиң бекем байла дейт. Мына Айшаталар барып турат дейт. Байкелериң турат, тайкелериң турат дейт. Жетимдин эсебинен жылкы менен бодомалды союп салат. Жетимдин эсебинен шариятта жок. Жетилик кылат, кыркылык кылат, элгекилик кылат, жылдык кылат. Байкуш жетим мектепке бара элек мойнуга 2-3 жылкы 20-30 кой жүктөлөт. Башкалар жакшы кийинсе жетим кийимге жетпейт. Жетим билимге жетпейт. Жетим байкуш бир саан уйга жетпейт. Жетимдин курсагы эсенен курсак тойгозуп алып анан кана баягы мен бар дегендер. Анан жетим байкуш өзүнүн теңкурларын мектепте көргөн кезде ыйлайт. Ага окшоп кийине албайт, андай алган кийимди ала албайт. Ал көтөргөн сумканы көтөрө албайт. Жерде жетим ыйласа, иза бакал ятим ихтазза аршур рахман. Жерде жетим ыйласа, Аллахнын аршы титрейт экен. Аллах Таала: "Я Жабраил, мен абкал ятим." Жабраил, жетимди ким ыйлатты дейт экен. Жабраил, жерде жетимди ким ыйлатып жатат дейт. Хайрул буют индаллахи бейтун фихи ятимун мукрам. Эң жакшы үй мечит сыяктуу үй. Мечитке окшош периштелер рахмат жаадырган үй. Алланын рахматы жааган эң жакшы үй Евроремонт эмес.
Италия стилинде, башка стилинде салынган эмес. Хайрул буют, үйлөрдүн эң жакшысы ятимун фи байтун фихи ятимун мукрам, кайсы үйдө бир жетим сый урмат көрсө дейт. Жетимдин курсагы тойсо, жетимдин үстү бүтүн болсо, жетимдин билими болсо, кайсы үйдө жетим сый урмат көрсө, жетимдин кадыр баркы болгон үй мечиттен айырмасы жок дейт. Ошондуктан пайгамбарыбыз ана ва кафил ятим кахатайн. Жетимди кепилдик алган адам мени менен бейиште ушундай дейт. Экөө кандай жакын? Урматтуу мусулман бир тууган, жетимди кепилдик алуу деген сөз айына 10 000 сом котор деген сөз маселе эмес. Кээде 3 жолу чайханага барбай коюп, 5-6 жолу кафеге барбай коюп, 3 000 сом, 4 000 сом. Бир жетимге жөн алып барып мына деп эме кылбастан, бүгүн Кудайыма шүгүр карта ачып кой. Айлыгыңнан которуп кой. Ош жетимдер байкуш илим алсын, мектебин бүтсүн, башкасын бүтсүн. Билет элек, аттиңай аны кылбайт элек дейт. Биздин жетимдерге мамилебиз кандай болуп атат? Атасы өлгөн жетим болот. Байкуш таксовать этип башка болуп атасы өлүп калды. Жетимдин атынан жылкыны соёбуз. Жетимдин атынан жетилик кылабыз. Жетимдин атынан кыркылык кылабыз. Жетим мектепке бар элек байкуш карыз төлөй албай кыйналып жүрө берет. Мана мен урматтуу мусулман, мен сөзүмдү апыртма жок. 3 кыз атабыз өлгөн дейт. Устаз мектепти бүтүп бүтпөсөн Россияда кызмат кылып жүрөт. Россияда иштеп жүрөт. Мектепти бүтпөгөн сиңдисин алып барып алган. Жакындарыбыз келип жакшы таттуу аса бал болгон сөздөрдү сүйлөдү дейт. Бирок атамды көмгөндөн кийин эч ким жардам колун узаткан жок дейт. Мектепти да бүткөн жокпуз дейт. Катын окусаңыз ыйлайсың урматтуу мусулман бир тууган. Анан келгиле өлүм житимде бир нерсени тыя ал десе, критика кылган, өзүнчө ар нерсени жазган. Урматтуу мусулман, сооп иш кылба деген маселе жок. Кыл, бирок кыла турган түбөлүк сообу тие турган иштерди кыл. Каалагандай жаша. Бирок баары бир күн өлөсүң. Кааласаң кайрымдуулук берип жаша. Кааласаң битирленип жашай бер. Бирок бир күн өлөсүң да. Барар жериң Аллахтын алды. Эмнеден жооп бересиң? Жалкар майлы болуп тур. Майлы.